23 күн Таянар тоосу кулаганда Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын чоң атасы Абдул Муталибти Меккенин эли абдан сыйлап, урматтай турган. Бул кадырлуу адамдын өмүрү адамдарга жакшылык кылуу менен өтөт. Меккеликтердин бейпил жашашы үчүн колунан келгенин жасачу. Алланын эң сүйүктүү болочоктогу элчиси Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам үчүн чоң атасы Таянар тоосу эле. Бирок акыркы күндөрү чоң атасы төшөктөн тура албай ооруп калды. Жашы бир топ илгерилеп, бул дүйнө менен кош айтышууга убактысы келип калган. Муну өзү да билчү. Анын бир санаасы бар эле. Ал өзү өлгөндөн кийин Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам жалгыз кантет деген. Чындап боконо сөөгү ката элек небереси ансыз да ата-энесиз жетим болсо, эми чоң атасынан айрылганда эмне кылмак? Улгайган чоң ата балдарын жана небересин жанына чакырды. Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам чоң атасынын эч качан мынчалык оорулуу абалын көргөн эмес. Апасы да өлүм алдында ушундай кыйынчылык менен сүйлөгөн. Чоң атасынан айрылуу коркунучун ойлоп ыйлай баштады. Чоң атасына бир нерсе болсо ага кантип чыдайт? Ал ушуларды ойлоп отурганда чоң атасы ага кайрылып: "Уулум, Мухаммедим" деп үнү араң чыкты. Сөзүн улап: "Айрылуу убактысы келди. Мен жокто сени агаларың карайт. Эми мага айт, алардын кимисинин үйүндө жашагың келет" деп сурады. Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын 10 агасы бар эле. Баары аны жакшы көрчү, бирок алардын ичинен анын эң жакшы көргөнү Абу Талиб болчу. Аны мойнунан кучактады. Абу Талиб да аны бооруна бекем кысып кучактады. Чоң атасы мындан соң өзүн абдан бактылуу сезди. Себеби уулдарынын ичинен Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламды эң жакшы карап, коргой турганы Абу Талиб болчу. Жаткан жеринен уулуна мындай деди: "Уулум Абу Талиб, Мухаммедти сага аманат калтырып жатам. Аны күчүңдүн жетишинче эч нерседен өксүтпөй кароого сөз бересиңби?" Абу Талиб атасына: "Атаке, эч кабатыр болбоңуз. Мухаммедти мен жаныма аламын. Аны көзүмдүн карагендей карайм. Аны ар түрдүү коркунучтан жана жамандыктардан сактайм. Сага убада беремин" деп жооп берди. Улгайган чоң атанын жаны жай алып, небересин акыркы жолу карады. Анын нур жүзүн караган бойдон дүйнөдөн кайтты. Абдул Муталибтин өлүмү элдин көз жашын селге айландырды. Адамдар аны акыркы сапарына узатуу үчүн алыс жактардан да келишти. Мекке шаары кайгы муңга чөмүлдү. Себеби улуу башчы көз жумган эле. Абдул Муталиб сыяктуу улуу адамдын дүйнө салганына баары кайгырды. Мухаммед кээде эчкирип, кээде бир бурчукка отуруп үнсүз ыйлап жатты. Чоң атасын мүрзөгө коюп келгенден кийин агасы Абу Талиб аны бооруна кысып, көз жашын аарчыды. Эми бул куттуу балага ал аталык кылмак болду.